Эки сөөгү жок нерсе бар. Адамга затына жаратылгандан кийин эки нерсени сөөгсүз жаратып койгон Аллах табаракаталла. Биринчиси тил, экинчиси эки санын ортосу. Ушул эки нерсени башкарыш өтө кыйын. Тилди, жыныстык жагыңды. Биздин айырмабыз да ушунда башкалардан. Мисалы айвандарда каалоо бар, акыл жок. Периштелерде акыл бар, бирок каалоо жок. Кудай Тааланын буйругунан, сызыгынан чыкпастан аткарат. А бизде каалоо дагы акыл дагы берилген. Ошого жараша биз сыноодобуз. Карасаңыз дүйнө жүзүндө эмне деген иштер болуп атат. Эмне деген гана коркунучтуу иштер болуп атат. Өкүнүчтүүсү сен мен экөөбүз эч нерсе кылбай отурабыз. Колунан келгенин жаман жактагы адам жаман ишин колунан келишинче кылып атат. Жакшыны билген жакшылыкча колунан келгенин кылып атат. Жакшы жактан жакшы, жаман жактан жаман. Колунан келгенин кылып атат. Сен менен мен экөөбүз урматтуу мекендешим бекерчи болуп калбашыбыз керек. Биз аракет кылышыбыз керек. Паланчы ата мекенибиз, атабыз ушундай иш кылган же молдо болгон деп сыймыктанып отурушты токтотушубуз керек. Ата бабаларыбыз бизден уялат ачыгын айтканда азыр. Ошондуктан эки нерсени тый. Аялдар карасаңыз, бир нерсе иш кылып койсо оозун жабат дароо. Демек тилден кетет көп нерсеси. Эркек киши отурган учурда көбүнчө ушинтип башын ийип отурат. Кайсыл жагын карап отурат. Демек күнөөлүү жагын көбүнчө адам өзү билбеген абалда карап, ошол жакты жапканга аракет кылат. Кошоматчы болбо, пахта койчу адам болбо. Максаттарыңа карата аракет кыл. Өз нафсыңды тийбесең, бир кичинекей жериңди тие албасаң, чоң ийгиликтерге жете албайсың. Дарро доллар болуп кетсе да, бүгүнкү жаштардын кыялы. Дарро бир пачка доллар болуш керек, бир чемодан акча болуш керек, дарро бизнес кылып бериш керек да. Сен акылың дагы, күчүң дагы аны башкарууга даяр эмес. Эгер Кудай Таала пачка доллар берип койсо, сен жинни болуп бир жумада өзүң асып аласың, өлтүрүп аласың. Ошондуктан бербейт сага. Сен өзүңө жараша ступеньга кылып, тепкич кылып берип кетет Кудай Таала. Кокустан берип койсо, жүрөгүң жарылып өлүп каласың сен. Дарро келишти каалаба, дарро келип калганды күтпө сен. Тепкич болуп чыгып барсаң, ошол нерсе сага жугумдуу болот, жетиштүү болот. Кокус келген нерсе кокус кетет. Буну унутпа, жаш жигит.